Мен атым Нурмат Ишалиев. Мен бияктын негиздөөчүлөрүнүн бири болом. Ошо ар бир кардар бизден сэндвич сатып алабы, чай сатып алабы, кока-кола сатып алабы. Ошонун чоң бөлүгү өзгөчөлүгү чектелген, майыптыгы бар адамдардын айлыгына маянасына барат. Өздөрү акча таап, өздөрү эметип, мындай жакшынакай эмелерди ачып иштеткени бул аябай эле жакшы нерсе деп ойлойм. Эң эле жакшы нерсе. Көчөдө жүрүп келген аркы-берки болуп эметпей, кичине болсо дагы бул жашоого болгон, жашоодогу бир өзүнүн бир умтулуусу, өзүнүнчү умтулуусу, ордун бар деген нерсе бул эң эле жакшы нерсе деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө бу жерде биз жакын элебиз. Сөзсүз түрдө ушул жака кирип тамактанып турабыз эми. 16 ишкердин арасынан 10 ошо майыптыгы бар адамдар. Бул жерде ар кандай диагноздар менен ишкерлерди алып атабыз. ДЦП, мисалы инвалидный коляска менен жүргөн ишкерлерибиз бар. Мындай кулак укпай, сүйлөй албаган ишкерлерибиз бар, сүйлөй албаган. Ошо синдром Дауна. Ошо негизги биздин ошо каалообуз булар дагы үйдө эле отура бербей, үй бүлөсүнө ошо бир бөлкө нан болсо дагы үстөнүн үстүнө коюп, ошо үй бүлөсүнө салым кошсо. Биз азыр ушул күнгө чейин мисалы азыр чыгым эле болуп атабыз да, чыгымга эле иштеп атабыз. Бирок бизди астыга жылдырган, ошо бизге дем күч берген, ошо биздин өзгөчөлүгү бар ишкерлерибиз. Анткени алардын жашоосуна кандай чоң таасир болгонун биз көрүп атабыз. Элге дагы ыраазыбыз. Эң биринчи максат бул жерде бул акча эле эмес. Кээ бирлер ойлойт, булар өзлөрүн ушу аркылуу элге билдиргиси келип, анан акча тапкысы келип атат депчи. Жок, мен мисалы бул жерде менин биринчи кызыкчылыгым, эң биринчи кызыкчылыгым бул менин эки балам. Эки баламдын майыптыгы бар, алардын келечеги жөнүндө ойлошум керек. Макал бар эмеспи? Бирөөгө балык бергиче балык карманды үйрөт депчи. Ошондой эле нерсе да бизге бул жерден чынын айтсам акчалай жардам кереги жок. Бизге иш бергиле, бизге мүмкүнчүлүк бергиле, биздин сэндвичтерибизди сатып алгыла, болду. Эң негизгиси.